2020 жылдың бүгүнкү 17 февралына чейин Ноокат району аймагында 229 кылмыш катталып, анын ичинен 229 кылмыштар жоруктар бирдиктүү эсине катталып, анын ичинен 126 кылмыш, 103-ü жорук болуп катталды. Азыркы күндө Аралан райондук ички иштер бөлүмүндө жалпысы бүгүнкү күндө жаңы жылдан 2020 жылдан 108 КЖБРге окуя катталган. Анын арасынан 108-дин ичинен 33-ü жорук болсо, 75 кылмыштар катталган. Азыркы күндө ушул катталган кылмыштардын арасында аябай акыркы күндөрдө бизде аябай көп катталган бул оорлук кылмыштары болгон. Булар негизинен биздин Арал району аймагындагы Юсупова, Айданаров айыл өкмөттөрүнүн аймагында магазиндерге, аптекаларга белгисиз жарандар кирип, ал жерден ар кандай оорлуктар жасап, белгисиз качып кеткен. Бул багытта биздин ыкчам кызматкерлер тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иштердин жыйынтыгы менен азыркы күндө Ош шаарынын тургундары кармалган, бул шектүү катары. Алар атайын ушундай кылмыштык топ түзүп, өздөрүнчө 5-6 уулдан турган, булар Ош шаарынын тургундары бизге атайын Араванга келип, бул жерде кылмышты жасап, анан кайра Ош шаарына кайтып кеткен. Булар өздөрүнүн бир жеңил оокат табуу максатында өнөкөткө айланган. Бул биздин Араван районунун өзүнөн гана быйылкы 2020-дан 7 кылмышы аныкталды, 2019 жылдан 3 кылмыш аныкталды. Ошондой эле азыркы күндө иликтенип атат, мына Ош шаарында дагы башка райондордон дагы катталган кылмыштар, эми ыкчам маалыматтар алып атабыз, ал жактан дагы кылмыштар чыгып атат, аныкталып атат топтунчу. Негизинен бул топто 2 жаран мурда соттолгон, бул кылмыштуу топтун ичинен 2 мурда соттолуп чыккан жарандар экен. Арасында жаңыдан кошулган кылмыштык топтор дагы бар ал жердечи. Бул кылмыштык топтор боюнча негизинен бизде 20 күндүк ыкчам иштер жүргүзүлдү. Эми бир аз созулуп кетти, жана изи суулекти ачканга мүмкүнчүлүк жетпей калды. Аны дагы мындан кийинки иш-чараларда колдонобуз бул эмелердичи. Себеп дегенде бул кылмышкерлер менен иштөө биздин бул негизги эң негизги жумушубуз. Бул багытта дагы алып барабыз. Андан тышкары мына дагы бир кылмыштык топту кармадык. Бул деген биздин Төмөн айыл өкмөтүндө, айыл аймагында атайын бул да түзүлгөн. Бул бир жараны Кара Суу районунан, экинчиси Жалал Абадтан, үчүнчүсү Ноокат районунун тургундары. Булар үчөөсү тең мурда соттолуп чыккан жарандар өздөрүнчө ошондой биригишип кылмыштык топ түзүп, атайын келип могу биздин Төмөн айыл өкмөтүндө кылмыш оорлуктарын жасашып, ал жерде портер үлгүсүндөгү унаанда урдап, Жалал Абадка алып барып сатышып, ал жерде атайын өздөрүнүн сатып алуучу жарандары болгон, алардын бүт өздөрүнүн бир схемасы болгон ал жердечи. Бул схемасын иликтеп таап, алып келип бүгүнкү күндө булар боюнча дагы иликтөө иштер жүргүзүлүүдө. Негизинен бул жерде кылмыш жасап аткан жарандардын көпчүлүгү эле ушул мурда соттолгон жарандар болуп келип атат. Ошол дагы эмнени айтып берейин силерге. Азыр мына бүгүн жакшы көрсөтмө көрсөтүп бердик силерге. Убактылуу кармоочу жайды көрдүңөр. Абдан жакшы жер бекен. Жок. Эмне үчүн колдонот экенбиз ал жерде? Жазалаш үчүн. Временно коррупция. Адамдын жүрөгүн кайталабайт деген сыяктуу болуш керек. А жерге кандай адамдар барып отурат экен? Кылмышка шектелгендер. Ал кылмыш деп кайсы категория, кандай кыймыл аракет кылсаңар кылмыш болуп саналат? Алдамчылык, зордоо, закон чегип эмес. Тяжелые преступления, административные, анан ар биринин өзүнө жараша деңгээлдери болот. Мисалы, мына машина менен правилалар бузуп койсоң, вроде административные, там, если человек убить, это уже тяжелые тяжкие преступления кетет.
А слабые преступления, например, ударить человека или оскорбить его, ошо легкийлерге кирет. Тартат 14. келсе, кандай кылмыштар жасаганда? Оор кылмыштар жасаганда. Быйылбы 2018 же 2020 керек. 2019. Быйыл алмашты ғой. 2020. Мен силерге барып өтөт атам, мыйзам алмашты деп. 2019 жылды январь айынан баштап ишке киришти. Быйыл гана бул багыт токтолуп калды өзү. Ого чейин дагы биздин район аймагында Сирияга кеткендер, Афганистан, Ирак, ИГИЛдин мүчөлөрүнө кошулуп кеткен дагы жарандарыбыз бар. Алардын бизге аныктап түшүргөнүбүз 70-тен ашуун. Булардын дагы жеринде барып, алардын үй бүлөсү, үй шарты, эмне максатта кетип калгандыгы, анан кимдер аркылуу кетип калганы баары такталып, тийиштүү кызматтарга булардын үстүнөн толтурулган материалдар өткөрүлүп берилген. Азыркы күндө алардын ичинен биздин ыкчам маалыматтар боюнча 13 адам ошол жакта каза болгондугу такталган. Бул жака келгени бир 5-өө. Алар боюнча дагы олар тийиштүү жазаларын алып чыгышкан. Бул багытта дагы ар дайым барып биздин кызматкерлер өздөрүнүн көзөмөл карточкалары бар дегенде ошолорго барып тийиштүү өздөрүнүн иш чараларын жүргүзүп келүүдө. Дагы биздеги дагы көйгөйлөрдүн бири бул биздин район аймагында уурулук көп. Себеби Өзгөн районунун центри борбору Өзгөн базары жайгашкан. Бул жерде дагы аймактык тескөөчүлөр жана ошондой эле шаардык милиция бөлүнчөсү көзөмөлдөйт иштин баардыгын. Ошол жерде иш алып барышат. Негизги эле базардагы көйгөйлөрдүн бири эми баарыбызга белгилүү болгон эле уурулукта. Ушул уурулукту дагы алдын алуу максатында биз азыр жеринде айыл өкмөт, шаардык мэриясы, ошол жердеги анча-мынча баягы демөөрчүлөр, администрация менен биргеликте каттар даярлап бергенбиз. Кылмышлыктын алдын алуу же болтуруу болгон кылмыштын бетин ачуу максатында. Бирок ошо камераларды коюу иштери жүрүп жатат. Азыр күнү көп ишкерлер, жеке ишкерлер базарларда өздөрүнүн эмелерин коюп коюшкан. Шаарда эми ар бир сафорда камера бар. Бул багытта, бул баягы кылмыштын ачууда бизге деле, жарандарга деле бул жакшы нерсе да. Себеби баягы камера болгон жерде кылмыштылык азаюусу азыраак болот экен да. Ушул багытта азыр биз негизги көрсөткүчтөрдү иш алып барып атабыз. Ал эми азыркы күндө былтыркы жылга салыштырмалуу биздин негизги көрсөткүч жакшы. Бир айдын жыйынтыгы менен кылмыштардын жана жоруктардын бирик түресинен катталган кылмыштардын бетин ачууда кандайдыр бир чечим кабыл алууда биздин тергөөчүлөр иш алып барып атат. Себеби былтыркы баягы жаңы мыйзам киргенде бир топ түшүнбөстүктөр болуп атты. Анча-мынча баягы тергөөчүлөрдүн же жорук иштери боюнча ыйгарымдуу өкүлдөрүнүн эмеси билим деңгээли жетишсиздик болуп атат, жаңы кабыл алынгандыктан азыркы күндө мына бир айдын ичинде эле бул багытта 35 кылмыштын жана жоруктун ишин эми сотко кароо жиберип атат да. Себеби былтыры бул мезгилде бир дагы сотко кароо жиберилбеген фактылар бар да бизде. Азыркы балдар үйрөнүп калды, эми бул багытта ишти жакшы жандандырып атат.